Анжелика, кимиңер эмнеде белгиле, эми мага баары бир. Алгачкы сүйүмдү ачыктайм. Белгилүүчү Анжелика көрөрмандарына арнап Instagram баракчасына тамашалуу пост жазды. Кимиңер эмнеде белгиле, эми мага баары бир. Алгачкы сүйүмдү ачыктайм. Мен сени менен таанышканыма көп жылдын жүзү болду. Так санын билбейм го, бирок эс тарткандан бери тааныйм. Ошол күндөрдөн бүгүнкүгө чейин жүрөгүмдүн төрүндө жашап келесиң. Балалыгым, студенттик күндөрүм, турмушумдагы кооз даталардын ар бири сени менен коштолду. Аны жакшы билесиң. Азыр олтуруп ойлодум. Сенсиз жашай албачудаймын. Сезимдерим менен бөлүшөйүн деп чечтим. Ар ким жашоосун өзү каалагандай жашап өтүүгө укуктуу. Эсимде, биринчи жолугушуубузда апкарып, кубанып, жан дүйнөм жыргап, дүйнөдө менден өткөн бактылуу адам жоктой туюлган. Бир көрүп сүйүп калгам. Алгач экөөбүз кокустан соода борбордон таанышып калганбыз. Мен сени дароо байкагам. Эх, ошол аруу күндөр. Эх, ошол сезимдер. Канча убакыт өтсө да бүгүнкүгө чейин өчпөй жашап келет. Билесиңби, сени көпкө көрбөй калсам куса болуп, жашоомдун маңызы жоголгондой көңүлүм муңая түшөт. Өзгөчөсүң. Менин эле эмес, көп адамдын көңүлүн алган кереметсиң. Күз мезгилин октябрь айы эле. Мен ал күндү такыр унутпайм. Эстен чыгарууга мүмкүн эмес. Анткени сени биринчи көргөндө эле экөөбүз бири-бирибиз үчүн жаралганыбызды жетинчи сезим менен туйгам. Сени күндөн көргүм келет. Бирок ашыкча болуп кетеби деп корком. Сени эч кимге көрсөтпөй, өздүк кылып алгым келет. Бирок катып жүрүүгө сени мүмкүн эмес. Сенин ордуна канчалагандар талапкерлигин койду. Бирок баары сага жетпеди. Эч ким өзүнө тең эмес, кандай күчүң бар айтчы. Мен билем, сен табиятыңдан жөнөкөйлүгүң менен бийик турасың. Эх алтыным, ушундан жазбачы, өзгөрбөчү. Өзгөрсөң да жакшы жакка өзгөр. Мен сени түбөлүккө сүйө берем. Колундагы жүрөкчөсү бар билергим. Маалымат булагы, аргумент чекиткейжи. Мигранттар Гүлзат Мамытбекке рахмат айтышууда. Карантин болуп, жол жабылгангана байланыштуу Россия менен Казакстандын чегинде кармалып калган кыргызстандыктарга жардам берип жаткан таанымал блогер Гүлзат Мамытбекке мигранттар ыраазычылык билдирүүдө. Бул тууралуу блогер өзү маалымдап, ага рахмат айткан айрым видеолорду социалдык баракчасына бөлүштү. Мекенине жетип алган мигранттардан ыраазылык келүүдө. Кандай жакшы, элден ыраазычылык алган деп билдирди блогер. Эскерте кетсек, Россиянын Оренбург облусуна Бузулук районунда турган 448 кыргыз жараны мекенине кайтууда. Мекендештерди алып келүү үчүн Казакстан транзиттик коридор уюштуруп берди. Маалымат булагы, Заман чекиткейжи. Ставка койгон оюндар жок болуп жатабы? Анда сага Киберспорт жардамга келет. 1xbet букмекердик конторасы аркылуу сен Киберспорт менен акча тапсаң болот. Комментарийде ссылка аркылуу өтүп, өз утуштарыңызга ээ болуңуз.